Жасаган кылмыш ишиңер баары бир ачыкталат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев апта соңунда кол алдында иштеген УКМКнын кызматкерлерине катуу эскертүүлөрдү берди. Атайын кызматтын башына келгенден бери коррупция жана ОПГ менен катуу күрөшүүгө бел байлаган Ташиев атайын кызматтын адистеринин арасында да мыйзамсыз аракеттерге баргандар бар экенин ачык айтты. Төраганын айтымында 6 башкармалыкта иштеп кеткен 3 кызматкердин ишмердүүлүгү боюнча тергөө башталып, жакында булыктары ачыкка чыгарылат. Ташиевдин үй бүлөсү менен кошо жок кылууну көздөгөн кылмыштуу топтун аракеттеринде чекистердин да кызыкчылыгы бар экени айтпасак да коомго түшүнүктүү болуп калды. Кыргызстандын коопсуздугунун башында турган адамдын кызматтык кабинетине опурталдуу каттын эч тоскоолдугу жок жетип калганы да бир мандем бардай. Андыктан УКМКнын ар бир кызматкеринин ишмердүүлүгү тыкыр текшерилип, койнунда котур ташы барлар катардан чыгарылышы зарыл деген пикирлер коомчулукта байма-бай айтылууда. Демек, мамлекеттин коопсуздугун көзөмөлдөгөн жетекчинин жеке коопсуздугу көңүл сыртында калбаш керек. Мамлекет барбы? Улуттук коопсуздук мамлекет комитети болот. Ар бир мамлекетте, ар бир жерде. Жарым ай, 1 ай, 6 ай, 1 жылдан кийин болсо дагы ошол кылган кылмышыңар суруп чыгам. Бүгүн билинмесе эртең билинмесе бүрсүгүн билинет. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мам комитеттин кызматкерлерине кайрадан катуу тапшырмаларды коюп эскертүүлөрдү берди. Ал мындай пикирин атайын кызматтын 1-май жана Свердлов райондук бөлүмдөрүнүн жаңы имаратынын ачылышында билдирди. Генерал полковник кызматкерлерге кайрылып өлкө кызыкчылыгы үчүн жан дили менен берилип кызмат кылуу милдет экенин баса белгиледи. Акыйкаттуулук менен эч ким эч кандай мына бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук мамлекет комитетинде мыйзамды бузуу же болбосо ушул жетекчилик тарабынан жердешчиликти кароо, жакындыкты кароо, тааныштыкты кароо деген жок. Ким мыйзамды бузса, ким ошол койгон талаптарды толук аткара албаса, же аткарууга аракет кылбаса, андай адамдар менен биз коштошобуз, же болбосо аларга чын айтканда көңүл кош карайбыз. Ал эми аракет кылып, өзүнүн аракети менен ушу чуркап иштеп, күнү-түнү ушул мамлекетке кызмат кылайын деген кызматкерлерди да көрүп турабыз. Силер ойлобогула, ушу биз жекеле ушул Бишкек шаары боюнча мисалы ушул Салмор Сабырбекович менен сүйлөшөбүз деп. Жок. Ар бириңерди карап турамын. Ошондой эле төрага УКМКда иштеп жатып, мыйзамга туура келбеген иштерди аткарган кызматкерлер да бар экендигин ачыктады. Мындан улам аларды тартипке жана мыйзамдуулукка чакыруу керек деди. Ага каршы чыккандар мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскертти. Атайын кызматтын 6 башкармалыгынын мындан дээрлик жарым жыл мурда жасаган кылмыш ишин айтып, тергөөгө тапшырма берилгенин билдирди. Бирок кылмыштын чоо жайын ачыктаган жок. Келечек үчүн иштегилегин. 1 күн үчүн иштеп, 2 күн үчүн иштеп, же бир операцияны жасаганда өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды көздөп, мамлекеттик кызыкчылыгын жылдырып коюп, аракет кылсаңар баары билинип калат. Бүгүн билинмесе эртең билинмесе бүрсүгүн билинет. Араңарда 2-3 сотрудник бар. Мындан 1 жыл мурда, жарым жыл мурда 6 управлениеде иштегенде кылган кылмыштарыңар боюнча. Мен азыр ошону тапшырма берип, Авазовго. Туурабы? Азыр расследование кылдырып атамын. Жакында чыгат ошонун бардыгы. Баарын чукуп чыгамын, айтып коеюн. Кимдир бирөөңөр мен берген тапшырмалардын негизинде кайсыл бир жерден взятка алам деп аракет кылсаңар, же алып койгон болсоңор, анда жоопко тартыласыңар. Ачык айтайын, урматтуу кызматкерлер. Мен жана башында бекер перечислять этип айткан жокмун, эмнеге биз кандай биз силерге шарттар түзүп бердик деп. Эгерде мыйзам бузсаңар, жоопко тартыласыңар, камаласыңар, айтып коеюн. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогоруда белгилегендей, учурда ар кандай кылмыш иштердин бети ачылып, арасында атайын кызматтын кызматкерлери да бар экени ачык айтылууда. Көпчүлүккө маалым болгондой, төрагага коркутуу катын жолдогон шектүү да тез аранын ичинде кармалганы маалымдалган. Бирок бул ишке атайын кызматтын кызматкерлеринин салымы бар деген жүйөлөр келтирилген эле. Могул катты биздин комитетке ким алып келип берген? Кандай жол менен менин столума түшүп калды? Кайсыл биздин орган ушуну алды? Управление делопроизводством деген бар бизде. Прием писем деген бар. Дагы башкалары бар. Ким алды, ким алып келип берди, качан алып келип берди? Но это не просто бумага, тут уж пакет. Видно. При передаче, при получении, она как вещественное доказательство видно.
Поэтому, я думаю, большого труда не составляет, что выявить тех лиц, которые принесли. Это одно. Второе, по этому поводу дано, я еще раз говорю, поручение нашего уважаемого президента следственной группе, и она сейчас будет работать, дальше будет выявлять. Я думаю, они даст ответ. Я сейчас пока никаких ответов не могу дать. Соңку бир нече жылдын ичинде УКМКнын коррупция жана кылмыш иштер менен күрөшүүсү күчөдү. Тактап айтканда, учурдагы атайын кызматтын жетекчиси Ташиевдин катуу көзөмөлү астында кылмыштарды ачыктоо аракеттери тездеген. Анын алкагында төрагага коркутуу катын жолдогон шектүү да изин суутпай кармалганын коомчулук жакшы билет. УКМК шектүү мурда 2 жолу соттолгонун, аскердик учкуч билими бар. Кийин Оган чек арасында чектелген аскердик контингенттин курамында кызмат өтөп, аскердик тажрыйба жана конспирация көндүмдөрүнө ээ болгон кыргызстандык жаран экенин ачыктады. Ошол эле учурда ал 1994 жылдан тартып өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөнү кабарланган. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү узак убакыт бою жогоруда белгиленген акцияга даярдык көрүү жана өзгөчө оор кылмыш жасоого катыштыгын жашыруу үчүн атайын шарттарды түзүү боюнча иш-чараларды пландаштырганы аныкталган. Өздүк маалыматтарын жашыруун сактоо максатында белгилүү жашаган жери жок башка адамды ишке тарткан. Ал азык-түлүк түрүндөгү сыйакы үчүн жашыруун катты камтыган конвертти УКМКнын коомдук кабылдамасына жеткирген. Учурда кармалган жаранга адамды же анын жакындарын өлтүрүүгө даярдоо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту тарабынан камакка алуу башкоргоо чарасы белгиленди. Олуттуу кырдаал мындан ары терең иликтениши керек. Мунун артында ар кандай кооптуу жагдайлар орун алышы мүмкүн экенин УКМКнын ардагери Жеңишбек Качкеев эскертүүдө. Ошондой эле азыркы тапта атайын кызмат мурдагыдан техникалык жана сабаттуулук жагынан бир топ күчөгөнүн белгилеп, шектүү тез арада кармалганын жакшы жыйынтык деп эсептейт. Ана нишенгемен ошол биздин атайын кызмат муну тез арада табат деп ойлогомун. Ошондой эле болду. Эми бул ошондо дагы мен кичине айттым эле. Бул шизофрениянын почерки деп. Анан бир күч органдарынын кызматкерлери болуш керек деп. Мына өзү учкуч болсо дагы менин оюмча тиги Афганистанда жүргөндөгү же болбосо ушу атайын кызмат менен байланышы болуш керек. Мунун баары бир азыр сак болуш керек. Себеби мыйзамдуулук менен күрөшүп, олигархтар менен күрөшүп, ошолор менен күрөшкөн булар душманды көбөйтүп алып атат да, көбөйүп атышат алар. Ошон үчүн аябай сак болуш керек. Алар эчтеке аябайт, акчада аябайт, азыр бардык жамандыкка барышы мүмкүн да. Белгилесек, жолдонгон каттын мазмунунда шектүү мындай буйртманы 5-6 адамдан турган чет өлкөлүктөр экенин жана алар ага көп суммадагы акча каражатын сунуштаганын жазган. Мындан улам кармалган жарандын тышкы мамлекеттер менен карым катышында терең иликтөөгө алуу зарыл экендиги белгиленет. Миллиондорду берип атат, мен миллиарддарды берип атат деген ошо жерден мен күнөм санагам да. Ошо жерден. Анан бирок баары бир баягы сактыкта кордук жок деп баары бир муну чет мамлекетке байланышы бар экенин, чет мамлекетте дагы биздин мурунку жарандар жүрөт да. Мурунку интервьюмда дагы айткамын да. Биздин жана күч органдарына мурунку олигархтардын, байлардын, депутаттардын балдары келген акча менен деп айтпадым беле. Ошолор байланышы мүмкүн. Алар чет мамлекетте жүрөт азыр. Байланышы мүмкүн, ошону көңүлдөн чыгарбаш керек да. Ал эми УКМК ардагери Талант Разаков төрага Ташиевке карата коркутуу катын жолдогон, шектүү жана ага байланышы барларды иликтөөдө татыктуу аракеттер көрүлүп жатканын айтууда. Укук коргоо органдарынын негизги милдети оперативдүү жагдайда кылмыштын бетин ачуу жана ага бөгөт коюу деп белгилейт. Иткүлүгүн түлкү сүйбөйт деген. Баягы жакшы иштеп атканда көрө албастар көп болот. Эми ар кандай коомчулук болгондон кийин ар кандай жакшы ойлогондор бар, жаман ойлогондор бар. Ошол үчүн коопсуздук органдарынын максаты негизги милдети ошо да. Бетин ачып, учурунда жөнгө салып, тартипке салып, мыйзам чегинде иш алып барыш. Менимче бул татыктуу бүгүнкү күндө иш алып кетип атат. Ал эми жанагындай аракет кылып, эптеп бир жамандык кылып бир токтотом бул процессти дегендердин тилеген таш кабат менимче. Бүгүнкү күндө иш көрүп атабыз муну. Ушул ачылышынын өзү эле кандай нерсе бул, чоң нерсе.
Бул чоң эскертүү дагы жаман кишилерге, жаман бузукларга. Биз даярбыз бүгүнкү күндө ар кандай жаман нерселерге биз даярбыз деген сөз. Биз алардын жанагында тазалаганга коомдук санитар сыяктуу иш алып бара алабыз деген ишеним чоң. Аны менен катар атайын кызматтын учурдагы оперативдүү ишмердүүлүгү коррупция жана ОПГ менен катуу күрөш учурдагы бийликтин чечкиндүүлүгү деп бааланууда. Мындай жыйынтыкка жеттүүгө түзүлүп жаткан материалдык техникалык шарттар менен камсыз болушу себеп. Бул чекстерден коопсуздукту камсыз кылууда жетишерлик деңгээлде көмөк болуп жатканын УКМК ардагерлери да белгилешет. Биз иштеп жүргөн убакта жакын эле Советтер Союзунун акыркы жылдарында болгону 8 кызматкерибиз бар эле, бүт шаар боюнча. Ошолорду бөлүп койчу элек, 2 кызматкер Первомай, 2 кызматкер Ленин, ушундай 8 кызматкер ошолор иштешеле болгону. Анан момунда имарат жөнүндө сөздө болушу мүмкүн эмес. Могу комитеттин ичинде кай жерде кабинет бошоп калды, ошол жака биз көчүп салчу. Ошо көчүп отуруп туралы депчи. Эми азыр көп жылдан бери күбө болуп атабыз, мынакей жакында эле Ленин райондук бөлүмдүн жаңы имараты ачылды. Мына бүгүн Свердлов менен Первомай ачылып атат. Ушундай укмуштуу шарттар түзүп атат Камчы Кызылшайч. Ушундай шарт түзүп берип атканыңыз үчүн биз мынакей ардагерлердин атынан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мамлекеттин ишенген түркүбү бул коопсуздук органдары. Коопсуздук органдары менен иш жакшы болсо, мамлекеттин келечеги жакшы болот. Элибиздин тынччылыгы, элибиздин жыргал турмушу кандай кетебиз, келечек кандай болот? Бардыгын билип, иликтеп турган, жөнгө салып турган ушу коопсуздук тармагы болот. Анан кийин бир нерсени айтып коюшубуз керек да, бул баягы көп жылдык тажрыйбадан улам айтып атам, көп жетекчилер менен иштештик. Бүгүнкү жетекчилердин чечкиндүүлүгүнө чоң рахмат. Булар бардык нерсени чечип, бардык нерседен жоопкерчиликтен коркпой, ушундай бир жакшы иштерге барып атышат. Биз колдойбуз ошону. Белгилесек 20 ноябрь күнү коркутуу максатында генерал-полковник Камчыбек Ташиевдин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн дарегине киши өлтүрүү коркунучу бар электрондук форматтагы анонимдүү кат келгени кабарланган. Учурда бул фактыга байланыштуу дагы башка адамдардын катыштыгы боюнча тергөө амалдары уланууда. Ал эми төрага Ташиев жагдай боюнча журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, президентке жана өзүнө бир нече жолу кол салуу аракеттери болгонун ачыктаган. Президенту было подготовлено 2 покушений, мы это пресекли. А по отношению ко мне было подготовлено несколько, 5 или 6 покушений. Даже готовились тоннели, чтобы взорвать мою дорогу, где я буду проезжать. Они разными путями хотели меня уничтожить. Но бдительность наших сотрудников, работа спецслужб, милиции не дало им осуществить их планы. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмө жыйынтык программасы үчүн.